على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. Борбор Азиядағы сайттар ұйымының басшысы Саид Умар Олмасханов Мир Саид Али Хамаданинин ата-теги жалпыға белгілі болгондой сүйікті пайғамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын таза кандуу үй бүлөсү экендигин жана бул багыттагы архив документтер менен үй бүлөлүк сертификатты көрсөтүү менен Мир Саид Али Хамадани урпактарына Саидтердин үй бүлө мүчөсү деген күбөлүк берилсин деген чечим чыгарган. Айта кетсек, Мир Саид Али Хамадани 1314 жылы төрөлүп, 1384 жылы ааламдан өткөн. Перс философу, дүйнөгө белгилүү аалым, Тажикстандын Куляб шаарына коюлган. Анын урпактары негизинен перс түрк элдеринин арасында кеңири тараган. Ошону менен катар арабтардын арасында да бар. Борбор Азиядагы сайттар уюму тарабынан Мир Саид Али Хамадани урпактарына таза кандуу Саидтер деген күбөлүктөр бир топ убакыттан бери берилип келет. Азыркы учурда араб мамлекеттеринде жашап жаткан Хамадани урпактары тийиштүү документтер менен толук камсыздалган. Ал эми Борбор Азия жана Перс мамлекеттеринде жашап жаткан Мир Саид Али Хамадани урпактарына пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөсү деген күбөлүктөрдү берүү уланууда. Мына ушундай иш-чаралардын бири Бишкекте болуп өттү. Анда Тажикстандын Жергетал, Лакшы районунан Кыргызстандын Чүй областынын Ысык Ата районуна көчүп келип жашап жаткан Кодер Зайналовторго Саидтер деген атайын күбөлүктөр берилди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу туугандар, урматтуу Ахлил байт мүчөлөрү, мына жакынкы убакыттардан бери көптөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү боюнча ачылыштар болуп атат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүгүн болсо кезек Борбор Азиянын бир нуру катары болгон Бухара илминин устазы, büyük авлиялардын пири катары болгон Мир Саид Али Хамадани урпактарына кезек жетти бүгүн. Мынакей кезек жетип, алардын тарыхы ар тараптан комиссия тобунун кароосунан иликтенип, мына бүгүн такталып күбөлүктөр даяр болду. Уруксат берсеңиздер күбөлүктөрүн өз ээлерине тапшырып койсом. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ас-Саид Кадир бин Раджаб бин Шакар бин Зайнал ал-Мусави ал-Хусейни аш-Шариф. Allah mübarek olsun. Allah mübarek olsun inşallah. Allah Teala mübarek olsun. As-Said Hasmatullah bin Rajab bin Shakar al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Allah mübarek olsun. Allah razı olsun. Sayyid Tagay bin Muhammed Recep bin Hacı Kurban al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Kimsiz alıyoruz. As-Said Rasul bin Haydar Ali bin Celal al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Allah mübarek olsun. As-Said Rizqul bin Muhammed Recep bin Hacı Kurban al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Sayyid Bakhtiyar bin Haydar Ali bin Celal al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Allah mübarek olsun. Allah mübarek olsun. İnşallah. Sayyid Celal bin Muhammed Recep bin Hacı Kurban al-Musawi al-Husayni al-Sharif. Allah mübarek olsun. Bana ava bir dua versin. Rabbi anzalna muzalan mübareke men te hayran mundirin ya Allah'ım şu.
kılgan ihsanlarını dergahına kabul kılır. Allah'ım şuların işlerine, Allah olsa şu ülkemiz, inimiz sayılmaların işlerine Allah'ın özün görüştürmek. Parvardigarın şunda kelgen barcak Müslüman müminlerdi Parvardigarın işlerine görüştürmek. Kalganlara iman, cana hidayet, cana hidayet der. Amin ya Rabbal. Зайналовтарды пайғамбардың ұрпақтарынан екендігін алар буга чейин жашап келген Жергетал районунун эли да билип, сыйлап келишкен. Аны менен катар алар өздөрү да ата бабаларын так билишет. Elhamdülillah biliriz. Biz şu kadimden şu peygamberin urpağı diye biz ayet kılıçlarız özümüzde. Biz şu Cergetal'ın Lakşı degen sahozdan buluruz. Hay bizi tanıydı, bardağı tanıydı. Bu yer Cergetal Eşandar diye, bizde Eşandar diye şu Eşandar'ın şu peygamberin urpaklardanız. Zeynal Abidin'in maksat kıygen bizim urpaklarımızda o şu. Misal Arılmana Eşan Domlu Rahmetullahi Veli Hop, eşan damla Kurbani Veli, eşan damla Kasım, eşan Muhammed Salih, eşan Sayfidin, bizim çoğun bağı Sayfidin bugün, çoğun bağımız Sayfidin degen bugün. Ana eşan Şeker, eşan Asal, şundan ketip, varlığı bizi tanışlar bilişet, şu Lakşı öğreni, Cergetal öğreni, varlığı bizi bilişet. Şimdi bu kişilerin atabalarını çok yaşanlar dep aytkanda bu kişiler şu uluk kişiler nemeden kelgen bir o malda tarık sürüşlem yok edi da. Bu amelekim bu kişilerin avlaları şu avliya ötken dep biz şu avliyalarını çoğatalardı, çoğalardı yaxşı matqılat dedi. Kadir baktары yaxşı de. Biz bu Zaynalov Qadirbekti kişinekeyibizden ele tanıyttık. Бирок ата бабаларını, çoğ babalarını oğup жүргөнбүз. Бирок Başlayan tanып, bulardı bizde, bizim ayılda Eşandar dep koyuşatты. Eşandar de bular murun, buların ata babaları, çoğ babaları, avliya, ilimli adamlar boluşkan eken. Oşundan biz bardığını da tanıyız. Men de uşulardın aldında okup, kişineye malından uşulardın aldında okup, ilim үйрөнүп, bular bardığı uşul, çoğ ataları, çoğ babaları, bu jak Zaynalov Qadirbek bizim jezdemiz bolot. Təcrübinin köybü. Bular özleri açat yani. Biz Arap urpaklardanbız, bizim çoğ ata, çoğ babalar kelişken, şunday kelip kalışkan dep. Buların bardığından ele uşul ilimdi, qarı, murataplar bardık yerlerde çıkkan. Nevrelerden, çevrelerden, kız taraftan, bala taraftan aябай ilimdi, qarılar köp. Ama o misal biz mana Kırgızstan'a kelip kaldık. Bular Kırgızstanda ele bardıq yerlerde sabak berip, İslam dinine çakırıp, Kur'an'da öğretip жүрüşөт da özü negizi bular. Buların bardıq nevreleri, çevreleri, bütün bari qarılar, aябай молдолор, bardıq ушул элге кызмат кылып эле жүрүшөттөр. Зайналовтар пайгамбарыбыздын урпактарынан экендигин билгени менен аны тастыктап тактай турган тараптарды көп жылдар издеп келишкен. Ошондон улам Борбор Айзадагы сайыттар уюмуна ийгиликтөө иштерин жүргүзүп, атайын документтер менен тастыктап бергендиги үчүн кубанычтарында чек жок. Allah'ım uşul razı olsun uşul ballardan. Allah şu Said Umar'a ömrü uzun olsun. Uşunday cana seyitlerdi top uşunday seyitlerden emek kılıp işige Allah'ım rıvaj versin. Daima Parvardigam yolu şıdır olsun. Yoldaşı Hızır olsun. Amin ya Rabbal Alamin. Бүгүнкү каламдашу доорунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары бар экенин көбү биле беришпейт. Бирок бул багытта маалыматтары бар мусулман калк сайиттерге урмат көрсөтүшүп, аларды сыйлап келишет. Анткени алар жашаган жерге Алла Таала берекесин берип, жакшылыктар көп боло тургандыгы байыртадан белгилүү. Пайгамбардын урпактары барган жердер, эгерде эл ошол жердеги жашаган журт эстүү кыраакы болсо, ошолордон өтө чоң пайдаланса болот. Алардын ошол bir nazarı, же болбосо bir берген батасы эле кишинин келечегидеги максатка жетишиге ошол түрткү болот да. Ошону үчүн булардан пайдалансын эли журт деп Алла Таала буларды жер бетиге тараткан себеби да ошондон улам деп билебиз биз.
Борбор Айзадагы Саиттер уюму тарабынан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактарынын өздүктөрүн тактоо иштери уланууда. Саиттерди аныктоо боюнча картаны бул багыттагы атайын комиссия түзүп чыккан жана ал боюнча жеткиликтүү маалымат буга чейин да берилген. Ал эми Саиттердин документтери тыкыр жана кылдат текшерүүгө алынып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Сауд Арабия, Туркия мамлекеттеринен кайрылуулар арбын болууда. Айта кетчү жагдай бир канча кылымдар бою эл ичинде өздөрүн Саиттерибиз, төрөлөрүбүз жана кожолорубуз дегендердин көпчүлүгү учурда комиссиянын иликтөөсүнөн өтпөй, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө тиешеси жок арабтардын башка урууларынан болуп чыгууда. Ошондуктан Борбор Азия Саиттер марказы колунда күбөлүгү жок болсо, ал эч кандай Саит эмес жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө тиешеси жок экенин дагы бир жолу эскертет. Кайрылган, каттоого турган мына 11 миңден ашыгыраак Саиттердин жарымыдан көп чыкпай калды. Булардын тарыхы чыкпай, башка бирөөлөр деп көрсөтүлдү. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин марказ, биздин борбор иштеп жатат. Күбөлүгү колунда барларды гана биз Саит деп айта алабыз. Саиттерге күбөлүктөр менен бирге шахадан насап берилет. Анда пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейинки аталары жазылып, 3 мөөр менен бекитилет. Биринчи мөөр Борбор Азия Саиттер марказынын мөөрү. Экинчиси борбордун жетекчиси Саит Умар Олмасхановдун жеке мөөрү. Үчүнчүсү Мекка накабасы комиссия тобунун мөөрү болот. Азирети Мухаммед саллаллаху вассаламдын 6 баласынын ичинен 5өө өзү тирүү мезгилинде кайтыш болуп, жалгыз гана Фатима деген кызы калат. Азирети Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбардын урпактары ушул кызынан төрөлгөн Хасан жана Хусейнден тарагандар. Саиттер пайгамбар алейхиссалату вассаламдын урпактары болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Фатима энебизден Фатима деген кызыдан тараган. Бул Hazreti Али разияллаху анхунун жары болгон. Ошондон 2 уул болгон. Имам Хасан, Имам Хусейн. Асан Үсөн деген. Ошол Хусейнден тарагандарды Саиттер деп атайбыз. Mustafa